9 параграф. Способы духовного воспитания. Бұл параграфта Алам же биздин көз салуучубуз биздин адашкан душаларыбызды эсине келтириш үчүн кандай способдорду колдоноорун айтабыз. Эгер эсиңерде болсо, биздин канчалык деңгээлде адашып атканыбызды, биздин накопитель переживаний канчалык деңгээлде экенине байланыштуу болот. Биздин ишенимдерибиздин ката экенин далилдеш үчүн биздин көз салуучубуз ар кандай чараларды көрөрүн айтканбыз. Бизди тарбиялаш үчүн Алам 5 способду колдонот. Ушул способдорду кененирээк талдайбыз. Биринчи, карама каршы болгон, башкача баалуулугу бар адам менен бириктирүү жолу. Мындай тарбиялоо үй бүлөдө болот. Жубайлар бири-бирине карама каршы болгон баалуулуктары бар. Алар бири-бирине духовный тарбиячылар болушат. Алар муну өздөрү деле билишпейт. Эгер ата-энеде балдарга идеализация кылуу бар болсо, анда балдары ал ишенимди талкалаганга мажбур болушат. Достор, деловой партнерлор бири-бирине ишенимдерин талкалашат. Ошентип тарбиялык процесс болот. Начальниктер подчиненныйларды тарбиялашат. Подчиненныйлар начальниктерди тарбиялашат жана башка. Экинчи тарбиялык способ. Адам ситуацияга кабылат. Анын идеалы талкаланат. Мында ким тарбиялык процессти жасарын билүү кыйыныраак болот. Мында бир эмес, бир канча тарбиялык процесс кылышып, адамдын баалуулук системасын талкалашат. Мисалы, акчаны идеалдаштырган адам акчасыз калат. Жана кимдин күнөөсү менен мындай ситуацияга кабылганын биле албайсың. Балким банкрот болгон фирманын мүчөсү болот. Же өздүк бизнеси талкаланат. Налогтун же рыноктун таасири менен. Бир нерсе болот, бирок конкретный күнөөлүү адам жок. Эмне үчүн акчаны идеалдаштырган адамдан акчаны алып коет? Мындай тарбиялык процесстин мааниси эмнеде? Ал адамга кандай болгон күндө да бейиште жашап атканын далилдейт. Анын өзүнүн акыбалына нааразы болуп жүргөнү ката убеждение. Келгиле карайлы. Алам бизге кандайча аны далилдеп атат. Сиз айына 2000 рубль акча иштеп табасыз. Жана жашооңузга нааразысыз. Кантип ыраазы болот элеңиз? Башкалар 3000, 5000, даже 100 миңден акча таап атышат го. Эмне үчүн сизге болбойт? Болот. Бирок ал үчүн жашоого таарынбаш керек. Доходду көбөйтүү үчүн реалдуу жолдорду издеш керек. Бирок сиз башка адамдарга таарынган, нааразы болгон жолду тандасаңыз, анда Алам сизди тарбиялаш үчүн 300 сомдук айлык алгандай кылып коет, пособие. 300 сом алып батып деле жашай бересиз. Бирок мурунку 2000 сом аябай сонун болуп көрүнүп калат. Эгер жаңы ситуацияны туура кабыл алып, Аламдан наалыган, таарынганыңыз үчүн кечирим сурабасаңыз, анда тарбиялык процесс улана берет. Сизден ушул 300 сомду да кылып коет. Анын ордуна толук жакырчылык же жеңил паралич аласыз. Мурунку абалыңыздан да начарлап, туугандарга жүк болуп каласыз. Мына эми уткада жатып алып, мурунку жашооңузду, баягы 2000 сом алып жүргөн чагыңызды эстеп, ал азыркы ситуацияга салыштырмалуу чыныгы бейиш экенин түшүнөсүз, туурабы? Анда эмне үчүн бейиште жашап атып, жашооңузга нааразы болгонсуз? Эгерде адам ушул жаңы абалында өзүн туура эмес кылганын түшүнүп, убежденияларын ката экенин осознать этсе, жана өзүнүн таарынганын, наалынганы үчүн кечирим сураса, анда ага мурунку абалына кайтып келгенге уруксат берилет. 2000 сом айына алып турган убакка. Эгер адам ага ыраазычылык билдирсе, андан да көп ала алат. Эгерде жаңы идеализацияны жаратпаса. Так ушундай болуп, акчаны идеализация кылууда духовный тарбиялык процесс жүрөт. Башкача айтканда, алып аткан акчага нааразы болгон үчүн.
тарбия алып аткан адамга өтө оор болот жана тарбия берип аткандар үчүн туура болуп эсептелет. Ушундай сыяктуу эле тарбиялык процесс жүрөт. Бийликти, максатты, карьераны, жөндөмдү, айлана чөйрөнү контролдоону идеализация кылган адамдарга. Тарбия курчап турган дүйнөдө мындай ситуациялар аркылуу болот. Сиздин баалуулуктарыңыз талкаланат жана сиздин жашоого болгон мамилеңиз туура эмес экенин иш жүзүндө далилдейт. Үчүнчү, кийинки тарбия берүү способ адам өзү мурда жаман көргөн, осуждать эткен, кыжырын келтирген поступокту өзү жасайт. Адамдарды акылы жок, деловой эмес, дисциплинированный эмес жана башка коомдогу моралга туура келбеген жүрүм-туруму бар болгон адамды сындап, осуждать этип жүрсөңөр, ушундай тарбия берет Алам. Эстеп көрсөңөр, жашооңордо силер башка адамга недовольно болуп, аны критикалаган моменттер болду беле? Анын маанилүү встречага кечигип келгени үчүн, туура эмес кийинип алганын. Анан бир канча убакыттан кийин өзүңөр ошентип маанилүү встречага кечигип жана туура эмес кийинип алган учурлар болду беле? Сөзсүз болгон. Бирок бул моменттерди бири-бири менен байланыштырган эмессиңер. Анын үстүнө ал окуялар бир топ күндөн кийин, же бир топ айлардан кийин болгон, же бир топ жылдан кийин болгон. Жана сиз ал принциптерди биз бузган кырдаалдар сизден зависит эткен эмес. Сизге ошондой сезилет. Биз сизди ишендиргибиз келет. Ошол кырдаалдар атайын түзүлгөн сиз адамдарды осуждать эткениңиз үчүн. Башкача айтканда, сиз өзүңүз ошол кырдаалды түздүңүз, аны байкабастан эле. Ошондуктан сизге өзүңүздүн эле принциптериңизди талкалай турган ыңгайсыз кырдаалга түшүп калсаңыз, түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Ушул ситуация мага эмне үчүн берилди деп. Эстеңиз, качан жана кимди ушундай поведение үчүн осуждать эттиңиз эле. Эгер эстесеңиз, анда оюңуз менен аны осуждать эткениңиз үчүн кечирим сураңыз. Ошондо сизде эч кандай проблема болбойт. Алам сизди мындай кырдаалга кагылтпайт мындан кийин. А эгер эстей албай койсоңуз жана баарын случайность деп эсептесеңиз, башкача айтканда, осужденияны алып салбасаңыз, анда ал регулярдуу түрдө көп жылдап кайталана берет. Сиз дайыма маанилүү встречага кечигип жүрө бересиз. Өзүңүзгө түшүнбөйсүз жана туура эмес кийине бересиз. Же дайыма кечигип өзүңүздү ал үчүн уруша бересиз. Же ашыкча салмактуу болосуз, арыктайм деп аракеттенсеңиз дагы эч жыйынтык бербейт. Же башка сизге кандайдыр бир дискомфорт жарала берет. Өзүңүздү күнөөлөгөнгө себептер боло берет. Биз духовный тарбиялоонун жеңил способун көргөзүп бердик. Реалдуу жашоодо бул тарбия дайыма болуп турат. Жагымсыз формада болот. Ата-эне менен балдардын ортосундагы конфликттик кырдаалдар. Бул кандайча болот? Мисалы, сиздин ата-энеңиздин жүрүм-туруму бала чагыңызда жагымсыз болгон. Алар көп урушчу, даже бири-бири менен согушуп кетишчү. Сиздин душаңызда ата-энеңизге болгон таарыныч калып калган. Сиз чечим чыгарасыз. Менин үй бүлөмдө мындай эч убакта болбойт. Сиз аларды осуждать этесиз. Демек, сиз чоңойгондо өзүңүздүн үй бүлөңүздү курганда, Алам сизди ата-энеңиздин позициясындай болгонго заставить этет. Сиз себепсиз эле жинденип, скандал кыла бересиз. А эгер сиз кичине чагыңызда өзүңүзгө болгон убаданы аткарыш үчүн скандал кылбайын десеңиз дагы, жаныңыздагы адамдар сизди конфликт кылганга провокация кылышат. Күйөөңүз же аялыңыз истерика боло беришет. Туугандар же кошуналар туура эмес кыймылдарды жасап, сизди скандал кылганга мажбур кыла беришет. Сиз осуждать эткен позицияны кармаганга аргасыз болосуз. Сиз ата-энеңизди осуждать эткениңизди алып салмайынча, бул токтолбостон улана берет. Жана сизди тарбиялоочу тарбиясын уланта берет. Төртүнчү, тарбиянын дагы бир способу.
Сиздин подсознаниядағы ката убежденияны жаратуу үчүн ситуацияларды жаратат. Мисалы, сиз өзүңүздүн бизнесиңиз үчүн кредит алдыңыз. Бирок бизнес кыла албай койдуңуз. Бул ситуациядан эптеп кыйналып атып чыктыңыз. Жагымсыздыктан кутулдуңуз. Бирок сиздин подсознанияда бизнес ачуу коркунучтуу же мен бизнес кыла албайм деген программа кирип калды. Эми ал программа сиз каалабасаңыз дагы, жашоого түшүнүү менен мамиле кылсаңыз дагы иштей берет. Сиз түшүнүү менен өзүңүздүн бизнесиңизди ачканга умтуласыз, бирок сиздин ниетиңизге каршы келген ситуациялар жарала берет. Сиз түшүнбөйсүз жана ийгиликке жетүү үчүн болгон күчүңүз менен аракет кыласыз. Бирок эч жыйынтык чыкпайт. Сиздин өзүңүздүн эле подсознаниядағы программаңыз сизди жагымсыздыктардан сакташ үчүн окуяларды ушундай кылып жарата берет. Балким бул ой жүгүртүүлөр өтө эле оор болуп сезилип атса керек, бирок бул такыр андай эмес. Эгер сизге бизнести программалоонун заманбап системасын тааныш болсо, сиз билесиз, ийгиликке жетүүнүн эң маанилүү условиясы бул сиздин оюңуз. Сиз өзүңүздүн ийгиликтүү бизнесмен сезишиңиз керек. Өзүңүздү келечектеги ийгилик үчүн кубанычты сезишиңиз керек. Түшүнүктүү, бул сезимдерди алуу оор экенин, эгерде сизде подсознанияда коркунучтар бар болсо. Биз бизнес сферасынан мисал келтирдик. Мындай программа сиздин подсознанияда бардык себептер үчүн бар. Сиз жаш кезиңизде блондинканы сүйгөнсүз. Жана ал үчүн сизди катуу сабап салышты. Сизге эми кайра блондинка жолугуп калды. Ал сизге жагат. Бирок аны менен эч нерсе болбойт. Проблема боло тургандай себептер деле жок. Мындай бизди токтотуп турган программалар биздин подсознанияда бардык суроолор боюнча бар. Аларды алып чыгарып салуу өтө кыйын. Анткени биз ал программа пайда боло турган ситуацияларды эчак эле унутуп койгонбуз. Аны таба алабыз эгерде периодически пайда болуп турган, түшүндүрүп бере ала тургандай проблемалар боюнча болсо. Же эгерде эстесек, кандай оор ситуациялар болгон сиздин жашооңузда, жана андан кандай түшүнүксүз программалар кирип калган. Ошентип, биздин подсознаниядағы негативдик программанын пайда болуу булагы бул биздин өзүбүздүн негативдик опыт болуп эсептелет. Ата-энелер балдарынын жашоосун программалоо бул булактардын бири. Негативдик программанын дагы бир булагы бул бала кездеги тарбия. Көпчүлүк ата-энелер өзүнүн тарбиядагы түшүнүгү менен балдарына тупица, жалкоо, колунан келбейт жана башка ушундай сыяктуу сөздөр менен урушат. Балдар үчүн ата-эненин ою абдан маанилүү болгондуктан бул сөздөр подсознанияга оңой эле жазылып калат. Жана калган жашоосунун акырына чейин булар анын жашоосунда чоң роль ойнойт. Ошентип энергичный баладан дайыма күмөн санап турган, колунан келбеген адам өсүп чыгат. Факт боюнча балага психикалык чабуул жасалат ата-энелер аркылуу. Башкача айтканда, бул менталдык порча деп аталат. Чабуул менталдык деңгээлде болуп аткан үчүн аны табуу жана аны жаңы программа менен алмаштыруу кыйын болот чоң кишини. Менталдык шенимди өзгөртүү үчүн атайын приемдор гана жардам бере алат. Бактыга жараша, бул программалар дайым эле иштебейт. Бирок биз ушундай адамдарды көп кезиктирдик. Ушундай программалар менен түнт чечкинсиз болуп калгандарды. Мындай сапаттагы адамдар биздин коомду өнүктүрүүгө эч салым кошо алышпайт. Өзүңөр жыйынтык чыгарыңыздар. Балким биздин подсознаниядағы негативдик программаларды табууда дагы башка булактарды тапсак болот. Алардын баары биздин жашообузда проблемаларды жаратууга иштейт. 5. Духовный тарбиянын 5 способу адамды окуялардын агымынан кыйнап чыгаруу менен болот. Жана ага жашоого туура эмес мамиле кылып атканын түшүнүү үчүн убакыт берилет. Демейде булар ар кандай ката ишенимдерин талкалоочу катуу оорлар аркылуу болот. Же аны түрмөгө жаткыруу аркылуу болот. Көз салуучу
буга чейинки 4 способду колдоно албаса, ушул способду колдонот. Мисалы, өзүңөрдү асурдай кете берсеңер, же силердин ката ишенимдерди сырткы чөйрөдө талкалаганына реакция кылбасаңар. Мындай ооруларда тарбиялык характер бар. Мындай оорунун признагы алардын пайда болгону силердин переживанияңардын күчөшү менен болот. Мисалы, сиз жакын адамдарыңызды контролдоп турганды идеализация кыласыз. Идеализация контролю. Дайыма опекать эте бересиз. Аларды контролдой албай калсаңыз, кабатырлана бересиз. Анан сиз кыймылдай албай турган ооруга чалдыгасыз. Эми жакындарыңызды опекать этип турганга мүмкүнчүлүгүңүз азайды. Зато душевный страдания кескин көбөйдү. Ошентип алам сизге, сиздин жакындарыңыз, сиздин опекаңыз жок эле соп-сонун жашаарын далилдеди. Бирок сиз бул сабакты түшүнгүңүз келбейт да, дагы деле корко бересиз да, дагы деле контролдогонго аракет кыла бересиз. Мындай ооруда тарбиялык аспект бар. Муну айыктыруу үчүн медицинанын күчү жетпейт. Алам сизге айыкканга жол бербейт, бул сабакты түшүнмөйүнчө. Ушуну менен духовный тарбиянын способдорун карап чыгууну аяктайбыз. Жалпысынан булардын баары бир жөнөкөй формулага такалат. Ты получаешь то, что не принимаешь. Эмнени кабыл албасаң, ошону аласың. И не получаешь того, без чего не представляешь себе жизнь. Жашоону эмнеси жок элестете албасаң, ошону албайсың. Тарбиянын берилишинин ылдамдыгы. Дагы бир суроо туулат. Биздин ката ишенимдерибиз үчүн Аалам бизди канча убакыттын ичинде тарбиялайт? Канчалык тездикте болот? Биз элестеткендей, ал биздин накопитель переживаний канчалык деңгээлде толгонуна жараша болот. Эгер анда 25-35% болсо, анда сиз идеализация кылгандан кийин 2-3 күндөн кийин болот. Мисалы, ушул китептин авторунда ушундай болот. Эгерде сиздин сосудда 70% же андан көп болсо, анда сизде мурдатан бери эле тарбиялап атат, а сиз ага көңүл бурбай атасыз. Демек, кийинки тарбияны кылганга муктаждык азырынча жок. Сиз буга чейинки сабакты түшүнгөн эмессиз. Демек, кийинкини деле түшүнбөйсүз. Эгер сиз түшүнбөй атсаңыз, ал эмнеге шашмак эле? Тарбияны отмена кылбайт. Ал кийинки убакытка калтырылат. 1 айда, же 1 жылда, же 10 жылдан кийин. Ошондуктан ишенип коюңуз. Сиздин эсебиңизге баары жазылган. Эртеби кечпи аны төлөттүрөт. Пока сиз эсиңизге келмейинче. Качан эсиңизге келесиз? Бул сизден гана көз каранды. Аалам берип аткан сабакты канчалык деңгээлде түшүнгөнүңүзгө жараша болот. Эми бизге жыйынтык чыгарганга убакыт келди. Жыйынтыктар. 1. Аалам биздин ишенимдерибизди талкалаш үчүн 5 маанилүү способду колдонот. 2. Ар бир способ адамдын ишенимине жараша колдонулат. 3. Тарбиянын ылдамдыгы адамдын ага болгон реакциясына жараша болот. Башкача айтканда, анын накопитель переживанийдин канчалык деңгээлде толтура болгонуна жараша болот.